Парламенттик шайлоо алдында бириккен партиялар четинен ыдырай баштады. Ата журттан кийин эми Ата Мекен партиясы шайлоого өз алдынча бараарын жар салды. Аларда аксылыктар мөөнөтсүз митингге даярданышууда. Бийликке талаптарды коюп, аларды аткарууга 10 күн убакыт берген аксылыктар шаршемби күнкү акциясына чыгаарын эскертишет. Аларда Нарында Атбашылык бир тургун аялын кызганып тирүүлөө өрттөп салды. Атбашта болгон окуя боюнча кылмыш иши козголду. Ал эми аялдын денеси 90%га күйүк алып, учурда абалы оор экени айтылууда. Ушул жана башка жаңылыктар 11 каналында бир аздан кийин кененирээк. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул кызы, кутман кечиңиз менен. Кыргыз мунай газ ишканасындагы жемкорлук фактысы аныкталып, иликтөө иштери башталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы билдирет. Маалыматтарга караганда 2014-жылы ишкана спецсервис деп аталган компаниянын эсебине 8 миллион сомго жакын акчаны мыйзамсыз которуп жиберген. Анын уставдык фондусунун 85%ы мамлекеттик эсепке таандык. Ата Мекен партиясы жергиликтүү шайлоолорго улуттар биримдиги менен барбайт. Ал арада улуттар биримдиги партиясы жергиликтүү кеңешке шайлоого катышабы же жокпу саясий чечим кабыл алынган соң белгилүү болорун билдирүүдө. Буга чейин парламенттик шайлоого бирге аттанган республика менен Ата журт партиялары дагы ара жолго түшкөнүн билдиришкен. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоолор 27 мартка белгиленген. Ал арада серепчилердин баамдоосуна ылайык ушул жергиликтүү кеңешке болгон шайлоо өзгөчө Ош аймагында курч өтүшү мүмкүндүгүн айтышууда. Анткени аймакта улуттар биримдиги партиясынын аброю Ата Мекенден алда канча өйдө экендиги менен түшүндүрүшөт. Бийликке бир катар социалдык талаптарды коюп, аны аткарууга 10 күндүк мөөнөт берген аксылыктар мөөнөтсүз митингге даярданышууда. Алар кайрылуу жолдогондон бери аларга бийлик өкүлдөрүнө бир дагы адамдын басып келбеши ого бетер нааразычылык жаратып жаткандыгын уюштуруучулар маалымдашат. Акция болсо шейшемби 10 февралга райондук борборго белгиленген. Акция тургундары бийликтен соц фондон төлөм, ошондой эле жөлөк пул, электр энергия, чек ара маселелерин чечип берүүнү талап кылышкан болчу. Аксылыктар акция өткөрүүрү тууралуу жергиликтүү тийиштүү органдарга маалымдама кат жибергендигин билдиришет. Нарында күйөөсү өрттөп жиберген аялдын абалы оор бойдон калууда. Аялдын денесинин 90%, ал эми ага өрт койгон жолдошунун денесинин 40% күйүп кеткендиги кабарланат. Эске салсак, үй бүлөлүк чыр-чатактан улам күйөөсү жубайына бензин чачып өрттөгөн. Жубайлар Нарын шаарына Атбашыдан жакында эле көчүп келишип, жашоолору ыркы-тыркы болуп жүргөнү айтылат. Каргашалуу күнү туристтик фирмада иштеген аялынын жумушуна келген жолдошу бөлмөнү адегенде бекитип чыкпай койгон. Ушундан улам бөлмөдөн түтүн чыкканын байкашкан кесиптештер эшикти сындырып кирип барышып, жабыр тарткан 2 жаранды Нарын облустук ооруканага жандандыруу бөлүмүнө оор абалда жеткиришкен. Окуя боюнча учурда кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүүдө. Дүйнө кабарларынан Түндүк Кореянын баллистикалык ракета учурганын айыптаган Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңеши резолюция кабыл алып, жооп катары жаңы санкцияларды киргизүүнү чечти. Өз кезегинде Түндүк Корея бийлиги баллистикалык ракета болгону спутникти орбитага чыгаруу үчүн гана кое берилгендигин айтып актанууда. Анткени менен көпчүлүк ракеталык системаны текшерүү иретинде жасалган аракет катары сыпатташууда. Эске салсак, жекшемби күнү кое берилген баллистикалык ракетага чейин 4 күн мурун Түндүк Корея бийлиги өзөктүк куралды сыноодон өткөзүшкөн. Бул эки аракеттин эл аралык коомчулуктун алдындагы милдеттенмелерди орой бузууга жатат. Бүгүн эртең менен Дахдади аймагындагы Балх провинциясында армян автобусунун жанында 3 ооган аскери өзүн жардырган жангечи тарабынан наут болду. Франс пресс агенттигинин маалыматына караганда, аталган кол салууга Талибан кыймылы жоопкерчиликти алган. Өткөн жылдан бери Талибан согушкерлери 300 000 жашоочулары менен кошо Кундуз провинциясынын түндүгүн басып алган. Эл аралык миграция кызматы Европага быйыл жаңы миллиондогон качкын каптарын билдирди. Буга Сириядагы кырдаалдын өзгөрүшү гана себепчи болорун эскертилет. Былтыр Европа өлкөлөрүнө 1 356 мигрант баш паник издеп келген. Ошондой эле мигранттардын дээрлик 90% Сирия, Ауганстан, Ирак жарандары. Кайрадан жергиликтүү кабарларга токтолсок, ТАСС агенттиги соңку 5 жылда Кыргызстанга колдоо көрсөтүп берген Орусиянын акчаларын эсептеп чыкты.
Макалада 185 миллион доллар кайтарымсыз жардам берилгенин экономикалык биримдигинин алкагында кыргыз ишкерлерине көмөк көрсөтүү үчүн Орус-Кыргыз өнүгүү фонду түзүлүп, ага 500 миллион доллар бөлүнгөнү белгиленет. Мындан тышкары кыргызстандык мигранттар жөнөтүп жаткан акчалардагы Москванын чоң таянычы катары жардам берилип жатканы менен сүрөттөлөт. Мындай иликтөөнү жүргүзгөн перспективдүү изилдөөлөр борборунун директору Сергей Масаулов Орусия 2012 жылы Кыргызстандын 489 миллион доллар карызын кечкенин дагы эске салган. Макалада Орусиядагы мигранттар былтыр Кыргызстанга 1,5 миллиард доллар каражат жөнөтүшкөн деп айтылат. Кыргызстанда айрым активисттер эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюмунун ишмердүүлүгүн токтотуу өтүнүчү менен бийликке кайрылды. Мекенчил жаштардын кыймыл аттуу уюмдун өкүлдөрү бүгүн Бишкекте маалымат жыйыны уюштуруп, бийликти бул укук коргоо уюмуна карата чара көрүүнү чакырды. Эске салсак, мекенчил жаштардын кыймылы буга чейин апрелде дагы Human Rights Watch укук коргоо уюмунун кызматкери Мира Ритманга каршы чара көрүү өтүнүчү менен кайрылган болчу. Айтымдарында Ритмандын Казакстандын өзүндө болгон окуяга тиешеси болгон. Биле кетсе, буга чейин бул уюмдун жетекчилиги Кыргызстанды адам укуктары сакталбайт деп сындаган болчу. Бүгүн ошондой эле маалымат жыйында уюштуруучулар бул уюм Кыргызстандын ички иштерине кийлигишпеси керек деген талаптарын коюшуп, өөн учураган көрүнүш экендигин айтышты. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө той топурларга кеткен ашкере чыгымдооздукту тиешелүү мыйзам долбоору талкууга алынууда. Өзбек президенти кумсаларды сындаса, ал эми Тажикстанда чиновниктерге болгон артыкчылыктар жоюлууда. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Алдыда студия коногу менен Маек. Ошондой эле бүгүн биздин бейманда жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков. Ал бизге Кыргызстанда той аштарга чыгымдарды чектөө боюнча мыйзамдын демилгеси тууралуу сөз кылып берет. Ага чейин көңүлүңүздөрдү төмөнкү сюжетке бурмакчыбыз. Кезек кесиптешим Гүлүм Эркинбек кызында. Жыл сайын Кыргызстанда ар кандай мааракелерге 10 миллиардтай акча кетет. Андан дагы үй бүлөлүк той топурларды өткөрүү үчүн насыя алышып, башкалары Орусияда жылдап иштеп, көптөн чогулткан акчаларını бир күндүк тойлорго коротушат. Учурда жогорку кеңеш депутаттары атайын мыйзам кабыл алып, тойлорго ар кандай чектөөлөрдү киргизүүнү сунуштоодо. Алалы тойдогу коноктордун санын чектеп, 100-150 эле адам чакыруу керек деп атышат. Эскерте кетсек, бул демилгени Ата Мекен жана социал-демократтар фракциялары көтөрүүдө. Мыйзамдын авторлору бул чара ириде мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге багытталган чара экенин айтышууда. Анда аш той, үйлөнүү үлпөтүн белгилөөдө ашыкча чыгымдарга жол бербөө каралат. Эске салсак, буга чейин Кыргызстанда карызга той өткөрүү да кадимки салтка айланып калган. Мисалы 2013 жылы Бишкекте айрым ресторандар каражаты жоктор үчүн карызга той өткөрүп берүү кызматын ачып, ал кадимкиче иштеген. Той шаттарга чыгымды чектөө демилгеси биринчи жолу көтөрүлүп жаткан жери жок. Өкмөт бул маселени 2013 жылы эле көтөрүп, ошол кездеги вице-премьер-министр Камила Талиева элдерди тойлордогу чыгышаларга үнөмдүү мамиле кылуусуна чакырган болчу. Ал бул маселе боюнча жергиликтүү калктын пикирин билүү үчүн атайын комиссия түзөрүн айткан. Бирок бул комиссия эмне деген чечимге келгени белгисиз калды. Ал арада кошуна өлкөлөр Тажикстан жана Өзбекстанда бир нече жылдан бери чыгашалуу мааракелерге киргизилген чектөөлөр иштеп келет. Мисалы, 2012 жылдын апрель айында Өзбек бийлиги кабыл алган мыйзамда келген коноктордун саны 200дөн ашпоосу, мааракелер түнкү саат 11де аяктап жана мындай мааракелерди өткөргөн кафе-ресторандардын санын азайткан. Өзбек бийликтеринин маалыматы боюнча, бул мыйзам иште баштагандан бери 1 миллиондон ашуун той топурлар өткөрүлүп, ага 570 миллион доллар коротулган. Бийликтердин айтышынча, бул чектөөлөр 2 миллиард долларды үнөмдөп калды. Биз бул тууралуу элдерден сурамжылоо жүргүзүп, бул мыйзамды кабыл алуунун кажети барбы же жокпу суроо бердик. Туура эле кылышкан. Анчалык каражаттын баарын кетирип эмне кереги бар? Туура эле кылышкан деп ойлойм. Бул закондун киришин мен жакшы деп ойлойм. Анткени элдердин акчасы азыраак кетет, экономдошот. Ушул законопроекттин пользасы эң жакшы деп ойлойм. Мен каршылайм. Ар кимдин колунан келген өткөрсө болот. Элди ойлосо, анда бул мыйзамды кабыл алса болот. Кээ бирлери мындай ошондон саясий реванш алам деп ойлошу мүмкүн. Калктын ой пикирин угуп, бул менталитетти кандай болот, ошондон кийин анан ушундай кылып закондорду оңдоп, толуктоолор киргизип алса болмок да.
Дүңгүрөтө той аш өткөргөндөргө карата иштелип жаткан мыйзам долбоорун тегерегенде сөзүбүздү демилгечи депутаттардын бири Рыскелди Момбеков менен уланткан турабыз. Куш келипсиз, Рыскелди мырза. Түшүндүрүп берсеңиз, кандай тартипте иштейт, анан ошондой жөрөлгөлөрдү өткөргөндөрдү ким көзөмөлдөш керек? Албетте биз жазып чыккан мыйзам долбоорунда бул 12 беренеден турат. Той аштарды же болбосо улуттук каада салт, ырым-жырым, үрп-адат жөрөлгөлөрүн жөнгө сала турган Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору. Бул мыйзам долбоорунун биринчи беренесинде белгиленип кеткен атайын ыйгарым укуктуу орган комиссия түзүлөт. Ошол мыйзам ишкерлик болсо ошол тарабынан көзөмөлдөнөт. Буга чейин деле ыксыз чыгымдарды токтотуу боюнча мыйзам долбоору талкууланып келген бир катар. Эми бул ирет иштеп кетерине өзүңүздүн көзүңүз жетеби? Мен толук ишене алам, анткени коомдо бул боюнча талкуу аябай күчтүү болуп атат. Анткени сиздер баарыңыздар жакшы билесиздер, бул күнүмдүк турмушта ошол кайсы бир депутат же болбосо кайсы бир министр, кайсы бир аким, губернаторлор той бергенде ушунчалык баягы биздин илгертен бери сакталып келе жаткан каада салтыбызды, үрп-адаттарыбызды, ырым-жырым жөрөлгөлөрүн ашкере бузуруп, ысырапкорчулук, анан паракорчулук алып баратат. Паракорчулук дегеним, маселен, кайсы бир министр же болбосо губернатор кызматын жууп той бере турган болсо, анын кол алдындагылар коркуп болсун да ал тойго барышат. Анан кийин жең ичинен баягы жемкорлук деген болот. Ар кимиси конверт берет. Бул деген мындайча айтканда, орусча айтканда скрытая взятка, кыргызча айтканда жемкорлук. Ар кимиси конверт берип, бул мына ушундайынан элдерде баягы бийликтин, элдин бийлик болгон мамилеси бошоңдоп, баягы терс жактары, материалдык, моралдык чоң зыянкерчилик алып келип атат да. Акыркы жолу өзүңүз кандай той өткөрдүңүз эле? Мен ушул 50ге жакындап калды жашым. Мен бир гана жол той өткөргөм, баламдын сүннөт тоюн өткөргөн болчумун. Жашыруун болбосо чыгымын, анан канча адам чакырганыңызды айта кетпейсизби? Мен бир 200 кишинин тегерегинде чакырылган кишилер болгон. Ошол баягы жолдошторум, айылдагы туугандарым, классташтарым тегерегинде той өткөргөн болчу. Мындан бир 4 жыл мурун. Ошондо чыгымы канча болду эле? Чыгымын эсептеп көрсөм, ошол күндөгү акча менен бир $15,000 акча кеткен. Бул каражат деле көп го. Албетте көп. Эми бул баягы бизде атаандашуу пайда болуп калбады. Баягы башкалардан кем калбайын деп, ошол башкаларды тойлор кандай болсо деп туруп, баягы Кыргызда ушундай баягы кыргызчылык деген бар да. Ошо өзүмдүн аракетиме, деңгээлиме жараша, өзүмдүн капчыгымдын калыңдыгына жараша той өткөрө алдым. Кайсы бир өлчөмдө чек киргизилген? Мисалы сиз айтып атасыз $15,000 сарптагам деп. Бул деле мыйзам бузган менен барабар го. Мындайда бул ашкере каада салтты бузган. Ошол жана тойдун эртеси күнү улак тартыш кылып бир 20 000 адамды чогултуп, анан жолдордун баардыгы машиналар өтө албай калып жаткан, бул кездешип атпайбы? Анан 20 машина, 20 төө сайып, анан күрөш өткөрүп, көпкөр өткөрүп, бул ашкере, бул баягы биздин улуу ата бабалардан бери сакталып уланып келе жаткан улуу маданий мурастардын баардыгын жокко чыгарып, каада салттарды кадимкидей эле чөнтөй эле жаша калча бузуп атпай, мына ушундай көрүнүштөрдү жоюу, жөнгө салуу болуп атат да негизгиси максатыбыз. Эгер мыйзам бузула турган болсо, кандай айыппулдар каралган? Бул мыйзам талкууга чыккандан бери аябай эле чоң талкуу болуп атат да. Бул боюнча мен аябай эле көп гезиттерге, телевидение, радиолорго жооп бердим. Карапайым элге бул жайытылбайт. Карапайым элге жайытылбайт. Анан кийин негизинен айып салынбайт буда. Айып салына турган бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматтыкелерге гана багытталгандан кийин кайсы бир аким ушул каада салтты ашкере бузуп, ысырапкорчулукка, паракорчулукка бара турган болсо, ал кызматтан гана айдалат же болбосо бошотулат. Демек, бул мыйзам көбүнчө чиновниктерге багышталган экен да. Бул да жалаң эле ошол жана байлык менен бийликке чиренген, ошол жана чиновниктерге байлашкан мыйзам долбоор. Рахмат сизге, Рыскелди мырза. Той аштардагы ашкере ысырапкорчулукту жоюу тууралуу мыйзам долбоору туурасында депутат Рыскелди Момбеков менен баарлаштык. Борбор Азия жаңылыктарынан Өзбек президенти кумсаларды батыш маданиятынын эң ирээжиткен көрүнүшү катары атады. Таш областы аймагындагы жергиликтүү депутаттардын сессиясында Каримов кумсаларды психикалык жактан саламаттыгы начар жана шек келтирген, Өзбекстанда бир жыныстуу адамдардын арасында мамиле курууга кылмыш жоопкерчилиги каралып жаткандыгын билдирди. Бул жоопкерчилик эл аралык укук коргоо уюмдарынын кескин сынына кабылып келет. Ал эми коңшу Тажикстанда болсо антикризистик программа жарыяланып, тажик бийлиги мамлекеттик мекемелерге эмерек кызмат унааларын сатып алууга тыюу салды. Мындай аракет менен былтыр 270 миллион сомони үнөмдөргөн болчу. Ошондой эле Тажикстан Казакстанга 931 миллион рубль, Өзбекстанга болсо 610 миллион рубль карызынан кутулду. Бирок улуттар валютасынын куну түшүп кетип, Тажикстандын тышкы карызы 166 миллиард рубльга чыкты.
2 жума бою белгиленген жаңы жыл түнү кытайлыктардын салты боюнча үй бүлөсү менен түркүн дасторкон менен тосушат. Кичинекей балдар бул жол менен 50 юань, ал эми улуулар андан көбүрөөк алышып 15 күн сайын балдарга кызыл конверт берилет. Жаңы жылдык биринчи күнүндө кытайлыктар туугандарына барып белектер беришип, жаңы жылдык каалоолорду айтышат. Жаңы жыл салтанаты шам майрамы менен аяктайт. Ошондой эле президент Алмазбек Атамбаев дагы Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин мына ушул жаңы жыл майрамы менен куттуктады. Куттуктоо катында эки өлкөнүн ортосундагы достук мамилелер, саясий диалогго жана соода-экономикалык кызматташууга мыкты өбөлгө болуп берери белгиленди. Ушундай окуялар менен биз бүгүнкү жаңылыктарыбызды жыйынтыктайбыз. Кайрадан амандашканча саламатта болуңуз.